Салам радиосунда жаңылыктар. Саламатсыздарбы, Салам радиосунун угармандары, ошондой эле биздин YouTube каналыбыздын көрөрмандары. Адаттагыдай эле жаңылыктар программасы. Бүгүнкү эфирде мен Аскар Баймуратов алып барам. Алгач кыскача анонс. Баткенде жаш бала сууга чөгүп каза болду. Баткенде атайын операциянын жүрүшүндө тартип бузган 9 чет өлкөлүк жаран аныкталды. Баткендин чек ара айылдарында мыйзамсыз аракеттердин алдын алуучу борбор ачылды. Баткен облусундагы эң чоң спорт комплексинин курулушу башталды. Эми ушул жаңылыктарды кенен айтып беребиз. Баткенде жаш бала сууга чөгүп каза болду. Баткен облусунун Лейлик районунун Баул айылында жаш бала көлмөгө чөгүп каза болду. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинин билдирди. Жерине 10 куткаруучу тартылган, бирок куткаруучулар жеткенге чейин жергиликтүү тургундар тарабынан баланын сөөгү табылып, тез жардам кызматына өткөрүлүп берилген. Баткенде атайын операциянын жүрүшүндө тартип бузган 9 чет өлкөлүк жаран аныкталды. Баткен облусундагы ички иштер органдарынын кызматкерлери тарабынан жүргүзүлгөн нелегал трафик операциясы 7 күнгө созулуп, 2 уурулук, 1 опузалап акча талап кылуу, 1 диний экстремисттик материалдарды таратуу, жайылтуу, 1 мамлекеттик чек арадан мыйзамсыз өтүү фактыларынын бети ачылып, шектөө катары кармалган атуулар убактылуу кармоо жайына киргизилди. Ал эми Баткен облусунда жүргөн чет өлкөнүн жарандарына мамлекеттин мыйзамын сактоо боюнча түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, кылмыш жасабоого эскертүүлөр берилди. Кыргыз өлкөсүндөгү белгиленген тартипти бузган чет өлкөнүн 9 атуулуна протоколдор толтурулуп, атайын айып пулдар салынган. Нелегал трафик операциясы облус аймагындагы ыкчам кызматкерлер жана кызматтык автоунаалар тартылып, облус аймагындагы мечиттер, базарлар, автобекеттер, мейманканалар жана шахталар текшерилип чыкты. Баткендин чек ара айылында мыйзамсыз аракеттердин алдын алуучу борбор ачылды. Баткен районунун Актатыр айыл аймагында Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин жана эл аралык толеранттуулук үчүн коомдук фонду жана Сафер Волт уюму менен кызматташтык долбоорунун алкагында коомдук алдын алуу борборунун имаратынын ачылуу аземи болду. Бул тууралуу облустук милициянын басма сөз кызматы маалымат берди. Борбордо аксакалдар соту, аялдар кеңеши, ошондой эле жаштар координаты, милициянын участкалык уполномочийи менен биргеликте жарандардын арыз даттанууларын кабыл алышып, иш алып барышат. Аталган борбордо ар бир мүчөлөрүнө өз алдынча иш бөлмөлөр ажыратылып, заманбап техника, эмеректер менен камсыздалган. Курулушка 400 000 сом компьютер, жабдуулар, эмеректер менен камсыз кылууга 315 000 сомдун ашуун финансылык жардам көрсөтүлгөн. Актатыр айыл аймагы тарабынан курулуш иштерине 1 115 739 сом жардам берилген. Белгилей кетсек, коомдун алдын алуу борборлору жергиликтүү жашоочулар арасында алдын алуу иштерин жүргүзүшөт. Аларга түшкөн арыз даттанууларды, мыйзамсыз аракеттерди жана жашоочулар арасындагы түшүнбөстүктөрдү кароо жана аларды чечүү боюнча жумуштарды жүргүзөт. Актатыр айыл аймагында 7000 чукул эл жашайт. Баткен облусундагы эң чоң спорт комплексинин курулушу башталды. Сүлүктүү шаарында заманбап типтеги спорт комплексинин курулушу башталды. Бул тууралуу президенттин Баткен облусундагы өкүлчүлүгүнүн басма сөз кызматы маалымдады. Жалпы сметалык баасы 26 миллион сомду түзгөн спорт комплексинде негизинен спорттун волейбол, футбол жана баскетбол түрүнө ылайыкташкан атайын аянтчалар болот. Жалпы аянты 80 чарчы метр болгон 2 кабаттуу имараттын курулушу менен бул облустагы эң чоң комплекс болот деп айтылат маалыматта. Курулушу ушул жылдын октябрь-ноябрь айларына бүткөрүлөрү пландалды. Ушуну менен жаңылыктар программасы соңуна чыкты. Кайрадан эфир аркылуу жолукканга чейин сак саламатта калыңыздар.